Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журту. Бүгүн 19-ноябрь 2020-жыл. Ошол бүгүнкү кыргыз элинде болуп аткан акыбал боюнча ааламдан буйрулган ааламдын элчиси катары ааламдан буйрулган сот укугун алган адам катары, сынчы катары ааламдан берилген бул сын депчи, сындап тур деп. Анан ошол боюнча сүйлөп койгум келди. Улуу кыргыз чыныгы сөздөр менен, чыныгы иштери менен, анан чыныгы күчтөр менен гана сакталат. Чындыкты сүйлөгөндө ошо адамдын жаны кайдан келет? Ааламдан келет. Аалам өзү чындык да. Анан ошол эмнеге келди демек? Ааламдан келсе кызматка келди. Жалганды ээчип кетүү үчүн келген эмес. Кошомат кылуу үчүн келген эмес. Мисалга жалган айтканга келген эмес. Тетирисинче жалган айткан жерде жакырчылык болот деп берилет ааламдан. А ким жалган айтат десе, жан дүйнөсү жарды адам жалган айтат деп. Ошол сыяктуу бул чыныгы сөздү баарыбыз айтпасак болбойт. Ошо чыныгы сөз айтылбай, чындык талашпай калып, анан мына коомдо, дүйнөдө чындык жоюлуп, жалган дүйнө болуп атканы ушул. Жалгандардын жеңип атканы ушул. Ошондуктан чындыкты сүйлөп коеюн. Мен ушул Садыр Жапаров боюнча сүйлөйүн дедим. Эми жабышып аткан жерим жок. Бирок өзү ошо сүйлөтүүгө мажбур кылып атат. Арга жок. Кыргыз элинин коргоочу, адамзатты оңдоочу жалгыз ок Арстанабай дегендей кыргыз элин коргоочу адам катары сүйлөйүн. Садыр Жапаров баарыбызга эле белгилүү, баш мыйзамды өзгөртпөсөм, мен коррупцияны жое албайт экенмин деди. Баш мыйзам жакында элге сунушталат деди. Деп айткан. Баш мыйзамдын ал ичи элге чыга элек кезде эле эл муну жактырган да эмес. Бул баш мыйзамдын өзгөрүшү. Элге чыкты, 2 күндөн бери эл эмоцияга түшүп атат. Мен көргөн жокмун, мындай угушума караганда анда мындай деген жерлер бар эмишкен. Ошол эми Садыр өзүнө ылайыктаганда түбөлүк отуруш керек дегендей, же 3 сурок отуруш керек дегендей, дагы светтик өлкөнү жоёбуз деген, мына бир 2 маанилүү дагы эме юристтердин элге туура келбеген жерлери бардыр. Мен ушул 2 жөнүндө айтып коеюнчу. Садыр, сен эми психический больной болуп барыпсың десем жаңылбайм. Сенде угум жок, анан дух жок, тил жок деп дагы муруундагы сүйлөп чыктым эле. Эмнеге дегенде сен муну ойлонуп көрчү. 3 сурок ким отурду деги. 3 сурок эмес, Сооронбай Жээнбеков 1 сурок отурган жок. Сен мейли ошо баш мыйзамга биз макул бололу, өткөрөлү. Бирок сени 3 сурок же ошо 18 жыл отургузалы. Сенин башың кайда? Ким отургузат сени? Биринчиден сен доордун талабын билбейсиң. Заман каяка баратканын билбейсиң. Доордун талабын билбегендиктен Сооронбай Жээнбеков кетти бийликтен.
Сооронбай Жээнбеков сага караганда бийликке келгенге чейин, президент болгонго чейин сага караганда ал таза адам болгон. Жашы быйыл 61-ге чыктыбы, 62-ге чыктыбы, айтор ал жашы өтүп калган адам болгон. Көптү көрүп, ал келип туруп мыйзам бузган эмес эч качан. Баш мыйзамды өзгөртөм деген эмес. Же болбосо парламентте дагы бардык бийликти өзүнө алып алган эмес. Мындай сыпайыраак кылган, ичара иштеген. Ошондуктан бул биринчи себебин айтайын. Сен отура албайсың, эмне сен отура албайсың 3 суроо. Же до конца өзүңдүн жашооңду. Ушуну айтып чыккан сен ушу элге сунуштаганга эми ушуну башың иштейби деп мындай суроо кылсам болот эле. Экинчи, светтик өлкө кылбайбыз деп чийдирипсиң. Ошол дин комиссиясынын председателиги кандай айтылат аякта? Мейли, адвокат эми сени бир колдогондур, акчаңа иштегендир, ал акчага иштейт да. А бирок ошону алып барып ошол жерге отургузуп. А жерде нейтрал адам отуруш керек да. Анан ошол адам баштап анан ислам дини кылып коебуз. Дүйнө эли, дүйнөгө карайлы биз. Динди жактырып атканда жери жок. Мындай жалпы карайлы. Экинчиден, доор талабын билбеген ушул. Доор талабында мынтип берилет жаңы доордо. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынган, пир туткан диндер мынаундайбы, мындайбы диндер, ыйык аталган улуу касиеттүү пайгамбарлар Муса, Иса, Мухаммад. Ошол учурдагы эволюцияга жарактуу болгон. Экөөбүз биринчи класска барганбыз. Мисалга сен экөөбүз окудук начальный класс, орто мектепти. Ал калды да эволюция болуп, азыр кереги жок. Ал кезде бала элек, атага сыйынчу элек, ата не кылайын, апа не кылайын, алар бизди камсыз кылчу эле. Азыр ата болдуң. Ошо сыяктуу сыйынуунун доору бүттү, өзү сырдашып, сыйкыр касиет иштетчү мезгил келди. Сен ааламдын мыйзамына тетиргетип атасың да. Анан бул жерде мынтип берилет. Диндегилерди инопланетан арбайлар кордоп коет деп айтылат. Эмнеге дегенде алардын мүнөзүнө, кыялына эч качан төп келбейт дейт. А бул аалам күчтөрү жаңы доордо эмнени жакшы көрөт десе, духовий адамдарды. Руханий эмес, сыйынган эмес. Баягы арбайлар үчүн, аалам үчүн, Аллах үчүн кол болуп берген, бут болуп берген, чындыкты сүйлөгөн адамдарды колдошот дейт. Ана бейчи, сактачы дей берген адамдарды ошо диндегидей кордошот дейт. Анткени бүттү ал доор. Мунуң да өтпөйт, бул дагы уят нерсе. Андан кийин мына мага жардамчыларым айтып калат. Садырдын криминалдары ар кимди коркутуп атыптыр. Кече 18 ноябрда Рита Карасартова өзүнүн баракчасына жазып, МВДга заявление жазам деп, ошентип мени коркутуп атат. Муштап кетебиз, өлтүрүп кетебиз деп атат дейт. Ушул боюнча айтып коеюн. Криминалдардын күнү бүттү деп 15-жылы берилген. Кыргыз дүйнөгө окуп болот. Могу Арсынайдын эмгеги акталат. Касиети бааланат. Чыныгы кудайлыкпы, куткаруучубу жүзү ачылат. Кыргыз, жаңы кыргыздар ойгонот деп бул ааламдан билдиребиз. Кыргыз дүйнөгө окуп болот. Пендечиликтин кайып болдуму пендечилик? Эски жашоо кайып болду дейт. Криминалдардын күнү бүттү. Астаналай магический сот болду.
Жалган дүйнө кайып болду. Арсылайдын ою сөзү көзү ок болду дейт. Криминалдар күнү бүткөн, ааламдан бүткөн. Мына дүйнөдөгү криминалдарды өлтүрүп кетти го. Атын эстей албай атам. Дүйнөдө, Россияда, дүйнөдөгү өлкөлөрдө. Жапаров, сени психологияң кайда калган? Мен ойлоп атам. Бакиев президент кесте, сиздей президент болобун деп түбүн ичип алгансыңбы деп ойлойм. Майда сөзгө түшүрүп атасың, айла жок сүйлөп атам сөздөрдү. Бакиев дагы ошо криминал менен коркуткан. Ал 15-жылга чейин, 2015-жылга чейин криминалдардын күнү бүтө элек кезде. Анык окшогон. Кыргыздын чыгаан балдарын аткан, өрттөгөн өзүң күбөсүң. А бирок Бакиев атып, өрттөп, камап бийлигин сактап калган жок да. Садырака, кайсы криминалга таянып атасың? Криминал атпайт, кел мени атып кетсин, устап кетсин. Асмандагы криминалдар жаман күчтүү. Мен көрдүм. Рысбек Акматбаев да кирип келатыптыр менин ордомо. Анан аркы кирип келатканда баягы эшикти ачканда көрүнөт го, ким ачып калган экен. Анан аркы комнатпы, мынантип чайып алып турат экен да. Уми жаман касиети күчтүү экен деп атам мен. Төрдө отурупмун. Мына былтыр кирди мындай. Анан ал кирди да анан жерге бир аксакал столдун арка бетине мынтип башын жөлөп отурат. Анан мен айтып атам, бул адам эмес экен, бул арбай экен деп атам да. Бул эмне деген сөз дегенде, үйүңө келди деп гени ал сага могу энергия, кудурет, касиет болуп жайгашты деген сөз. Анан мен ошондон кийин могу Кыргызда жана пневмония болуп өлүм көп болуп кетти да. Анан ошондо ойлодум, бул асмандагы криминал жаман күчтүү болот экен да, ал өтүп кеткен арбакта. Коркутпайлы койгула сторонники Садыры. Коркутпайлы койгула. Кыргыз айланайын коркпой эле кой. Аалам жол бербейт, алар тооктун башында өлтүрө албайт. Криминал өзүңдү кыйын санаган, билими жок адамдар аны жаза берет. Рита Карасартова аял. Ошо аялды мен союп кетем деп эркек айтабы? Өлтүрүп кетем деп айтабы? Кайсы бетиң бар эркек ошону айтасың? Аны айтпай эле барып атып да, же бычактабый. Асмандагы криминалдар киришкенде Садырдын баласы жөн эле жолдо келатып кайтыш болуп кеткен Садыр. Асмандагы криминалдар киришкенде элди артка тарткан адамдар пневмониядан өлүп кетти. Жалганчы Чыныбай Акын уулу Атамбаевдин арткы тешигине кирип кете жастаган, кирип чыгып турган, бала болуп алган, арак заводдон баштап менчиктештирип алган адамдар, жалганга иштегендер, кара адамдарды. Асмандагы криминал күчтүү. Асмандагы криминалдар жерге түшкөн. Ошондуктан криминалдар, криминал санагандар, Садыраканын тегерегинде жүргөн чала сабаттар, оозуңарды жапкыла.
Баягы заман бүткөн, Садыр, Бакиевдин заманы бүткөн, азыр андан бери 10 жыл өтүп кетти, 15 жыл өтүп кетти. Андан бери 6 жыл Атамбаев отурду, 3 жыл Соке отурду, 10 жыл өтүп кетиптир. Ошон үчүн криминал деген оозуңду жап. Ал сени уят кылат. Эч плюс ап келбейт ал сени сөккөнү жана башка. Сен койгон кадр дагы сенин авторитетиңди түшүрдү. Мейли СМБга койдуңбу? Спикер атадыңбы? Ген прокуратурага койдуңбу? Финполго койдуңбу? Дин комиссиясына алып бардың, сенин авторитетиңди түшүрдү. Мына 40 күн отурдуң бийликте. Сага эч ким жолтоо болгон жок. Кырк күндө сен ошо назначение менен эле кеттиң. Баланды дегени деп эле. Кыргызда мындай сөз бар. Bir күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дейт. Периште качса, иши жүрбөйт, үйгө ырыска кирбейт. Кыргызда мындай сөз бар. Бул биздин менталитетим, менин ырымым керек болсо. Өзү сөз эле эмес. Эшиктеги иттин да ээси бар дейт. Сөөк ташта ээсин, о асмандагы жаратуучусу Кудайы бар. Сөөк ташта, ошону сыйласаң сөөк ташта дейт. Ханды Кудай ураарда өз элине кас болот, кышты Кудай ураарда күн жылымдап жаз болот. Садыр, сен өз элиңе каршы чыгып атасың. Криминалың менен. Кыргызга башчы болуудан корк деп берилет мына китепте. Мокотпогула, коркутпагыла кыргызды. Камабагыла кыргызды. Анткени кыргыздын көктөн буйрулган укугу көп. Мына мага укук берген, сотто депчи. Мен соттоп койсом соттолуп кетет. Мага окшогон назары күчтүү адамдар карапайым көчөдө колунда жок. Аялдын да ошо касиети бар. Ошо касиети болгондуктан иши жүрүшпөйт, ошону туура эмес иштейт. Ошондуктан сен кас чыкпабыл кыргызга. Парламентти жоём деди. Партия системасын жоём. Сен партия системасын жоюш үчүн сен биринчи мамлекетте каражат мынандай болуш керек. Мамлекетибиздин азыр чөнтөгү жыртык. Животныйлар, курсак үчүн иштегендер жеп алган анын баары. Айлыкка, пенсияга азыр каражат жетпей турат. Сен парламентти жоюм, бул партия системасынан кетем десең, сени Европадагы өнүккөн мамлекеттер дагы көңүлдө бурбайт. Сен турган нерсени чачпа. Сен ошо турган нерсени эле ар жагын улам оңдоп кетсең болду. Мындай дүйнөнүн агымына караш керек. Партия системасы эмне болду өзү? Эмнеге кыргыз партияны жаман көрүп атат? Партиядагы Атамбаев айткандай, Атамбаев үчүн чим керек да, чын эле ошондогу депутаттар. Атамбаев герой, Атамбаев каршы чыккан Бакиевке, Акаевка дагы жанын сайган. Жанын, кадимкиле мондай жаны. Анан андай кереги жок да азыр парламентте мисалга. Ошол сымал депутаттар bir күнү Атамбаевди Кудай кылса, андан кийин Сооронбай Жээнбековди Кудай кылса, анан эле жеке менчик иштеп алса, анан кыргыз
бул деле бизге окшобойт деп атат да. Жарабайт окшойт бул партия системасы, парламент. Жок, бул урматтуу кыргыз журту. Бул баягы мисалга каймак, сүттү деле каймак кылып, каймакты сыскырып анан сары май болот го. Ошо сыяктуу бул мындай обработка болуп чыккан система өзү. Биз өзүбүз ошол жерге кошомат, ошону парламентте партия системасын президент бузуп атат, акмак президенттер бузуп атат. Кошомат кылдырып, болбосо коркутуп, ошондой деле жаман эмес адамдар бар арасында. Эгер ошо эл өкүлү катары, мына мен сыяктуу чындыкты талашып турса, ошондо баланс болуп турмак. Ошондуктан Садыр бул оюнуң дагы жарабайт. Булуң дагы элге дагы дүйнөгө да бүтпөйт. Андан кийин айта кетелеми. Туруп ак үйдүн решеткасын алдып салдым. Элге жакын болгум келет. Элге жакын бололу, баары бир эл басып алат экен. Бул жерде менин жыйынтыгым эки кырын көрүп атам. Биринчи, түрмөдө отурган, боштондукта жүрүп түрмөгө отуруп калган аял эркек ар дайым убада кылат. Мен ошо свободага чыксам, могу үйдөгү терезедеги решеткаларды алып салам. Преграда, аграданы баарын алып салам деген. Ошол эле психология менен келип алып салдым окшойсуң. Бул биринчи кыры. Экинчи кыры, эртең президенттикке өтпөй калсаң, дагы баягы криминалдарың менен Балановдун, Атамбаевдин машинесин аткылагандай басып алайын деген экинчи кырың болушу мүмкүн, жеңилирээк болсун деп. Болбосо күнбөстө да коргон болот өзү. Коргондун да өзүнүн бир энергия касиети болот. Ырымдап коет коргонго. Үйдө да барато болот. Керек болсо койдо да куроо болот. Сыртка чыгып кетпесин деп. Малда дагы ошондой короо болот. Бул кылганың да туура эмес, бул дүйнөгө күлк. Андан кийин да ошол заявление кылдым. Жеген ичкендер алып келгиле, бир айдын ичинде төккүлө деп. Кой бул заявленияңды ал окуй. Садыр сага ким кеңеш берип атат ушул нерселерге? Күлкүлүү бул дагычы. Дүйнөнүн башчылары аябай өскөн адамдар. Мындай дүйнөгө көз карайт. Анан светтик өлкөнү алып салам дегендей, сендей эмес алар. Ал баардыгынын көз карашы мындай бейин. Анда тергөө жоюла. Сен сөзүң менен эле болуп калса, келди, берди, күнөөң жеңилди. Анда сот жоюла. Анан ким алып келип түктү? Бир жалган эле нерселер айтылып. Анан дагы айткым келип атат. Сенде эч кандай укук болгон эмес. Сооронбай Жээнбековди экс-президент кылып койгудай. Экс-президент бүгүнкү күнгө чейин эч ким болбоптур. Ушул киши болсунчу деп айтыпсың. Ал үйдөгү короңдо турган ат эмес. Аке, жөө жүрүпсүңбү, минип ал дегендей. Ага, сенин укугуң жок. Мейли анда укугуң болсо сен. Жээнбек сени чыгарбай койгон. Мунапус сурасаң. Сага душман болгон. Эми ага бердиңби? Сага андан жакын кишкере берип, ушул жерде туруп эле берип кой. Укугуң болсо. Акаев андан жакын болгон сага. Ага да берип кой. Ака деп эле объявлять этип эле. Бумагыңа печаттан уруп. Анан өзүңдү алып ал. Кандай болот, кандай жок. Бир 40 күн отурдум деп. Ошо Садырдын тегерегинде жүргөндөр
колдоочулар азыр Сооронбай Жээнбеков Канат Исаевди президент кылам деген ою бар деп элден угуп атабыз. Сооронбай Жээнбеков, анын тегерегиндегилер, эски адамдар силерди Канат Исаев да сактап калбайт. Садыр Жапаров да сактап калбайт ушул эсиңерден чыгар. Эмнеге? Мен бир себебин айтып берейин. Мейли бул президент болсун, кимиси болсун. Жыл айланбайт ушул эсиңерден. Жыл айланбай сезону бүтөт. Бир жыл айланбайт. Биринчиден, ааламдын талабы адамзатты улуулукка өстүрүү. Кыргызды улуу кыргыз дегендей, баягы улуу киши улуулук ордун билиш керек да. Ата атадай болуш керек, кайната өз ордун билиш керек. Ошол сыяктуу адамзаттын улуу сыпаттагы орду, улуу кыргыз өз ордуна отурбаса, ниети менен, сөзү менен, ошо улуулук мына мендей аалам илими менен адамзатты куткарбаса, дүйнө кыргын болуп кетет. Кырсык болуп кетет. Ошол түшүнүк бар ушул адамдарда? Жок. Ошондуктан бул адамдар силерди куткарып калбайт. Келгиле Арсынай кулаңгыла, андан көрө кулаңгыла, тез. Кыргызды сактап калам десең, чын эле. Чын эле сен чындык үчүн күйсөң, кел илим ал, сөзүмдү ук. Сен утуш аласың. Мага бирөө келип сен президент болсоң, мени премьер-министр коесуң депчи. Күлкүм келет. Ой, айланайын. Сен премьерлик өзүң татыктуусуңбу биринчи? Бул бир. Экинчиден, кандай мезгил бар ортодо дагы? Мен президент болуш үчүн. Ошон үчүн суроо чоң бул жерде. Ошол сыяктуу сен бийликти көксөбө, эч кимин көксөбө. Биринчи утуш алганга аракет кыл. Чындыкты чыгарганга аракет кыл. Жалган дүйнөнү, жалганчыларды жойгонго аракет кыл. Биринчи утуш алыш керек. Старшылыктан ант алыш керек. Капитан алыш керек, майор алыш керек. Анан ошого жараша должность болот да. Мисалга. Анда Кыргыздын баары эле бийликке бар болуш керек анда. Жок да, андай нерсе жок өзүчө. Эң биринчи Кыргыз өз ордуна отуруш керек. Өз ордуна отурса, ушул жерде туруп эле сезонун бүтүрүп, жолуна салып коет. Ошондуктан бул адамдар силерди куткарбайт. Атамбаев баягы ой ташта тутулоңгуларда андан мурунураак президент болуп турганда да какшадым. Караны колдобогула, күйөөсүңөр жигиттер. Сапарындагы Жантөрө Сатыбалдиевке дагы каттарды жолдоп, колдобогула, күйөөсүңөр. Досомонкул Табалдиев деген не деген генерал? Жашыда өтүп калган. Мына күйдү розукта соттолду. Мындайча айтканда. Ошол сымал чындыкты колдогула. Канат Исаев жөнүндө бир ооз айтып коеюнчу. Канат Исаев өзү лидер эмес. Деги эле лидер болгон эмес. Биринчи депутат болгондо 2010-жылы республикадан партия түзүшүп, анда Бакыт Төрөбаев бар, анда Бабанов бар ал партияда. Анда жана Абдыкеримов Шаршембек бар. Айтор ошондой эле лидер эмес. Ошолордун бириктирип, анан арасына эле кирген. Экинчисинде деле лидер эмес. Анда деле ошо Кыргызстан партиясынын аркасынан эле кирген. Анан лидировать этип бир мындай маселе көтөрүп чыкканын жаңылыктардан деле көрө алган жок. Мисалга,
Анан бул лидер болуп Кыргызды алып кетпейт эле канат. Биринчи бир жагын карайлы мындай. Аттын баарын эле биз жарышка салып ийбейбиз да. Болжусун жок дегенде кичине жакындачуусун салабыз да. Чыкпаса мындай чыгышы мүмкүн деген. Анан калып калчусун эле сала беребиз батты. Мисалга да, ошо сыяктуу Сооронбай Жээнбеков сени Канат Исаев сактап калбайт. Ушуну эсиңен чыгарба. Анын тегерегиндегилер сактап калбайт. Өткөрсөңөр бир каражат чачып өткөрөрсүңөр. Баягыдай калп менен өткөрөрсүңөр. Каражат чачып Биримдик партиясы, Мекенин Кыргызстан партиясы, Кыргызстан партиясы каражат менен аяңгар не болду? Калп да отурумдук сатып алуу. Айбири жок адам ал каражат таратат. Каражат таратып барган Жээнбеков не болду? Мисалга да, каражат таратып барган Бабанов не болду? Ошондуктан азыр чыныгы күчтөр жерге түшкөн, силер көзүңөр ачылбай атат. Алар ар кадамда постто турат дейт. Арбайлар ар кадамда. Мен баратам. Эмнеге? Ааламдык мыйзам берилген, конституция берилген, конституция. Кыргызчылык менен гана өсөт. Же болбосо адамды эволюция кылып өстүрүү үчүн баратам. Мен ушуну теламдым. Могу менин эски жашоом деле жакшы болчу, жыргал болчу. Жеңил боштондук болчу. Бул оор, бул бийлик оор. Барып ушундай акыбалда дүйнөгө чыгаруу, Кыргызды таанытуу, Кыргызга дүйнө элин баш ийдирүү, экологияны сактап калуу, адамзатты өстүрүп кетүү, бул оор иш. Бирок тела бул дүйнөгө кызматка буйрулуп келиптир да. Ошон үчүн ооз, ошон үчүн ум, ошон үчүн дух берилиптир да. Арга жок бар айтам, чыдай эмек деп, өстүрөм деп. Силер не максат менен баратасыңар? Эски жеке кызыкчылыгыңарды сактайм деп баратасыңар. Эскичилик менен барган адамдар силер эмес, керек болсо дүйнө башкара албай атат. Лукашенконун акыбалы кандай? Мамлекетти күчтүү, духу күчтүү, тажрыйбасы мол. Көрдүңүз кылбагандыктан революция болуп атат, артка кетип. Анан Канат Исаев, анан Садыр Жапаров, анан Адахан Марубаров жыл айланбайт. Мына бөпөлөп барсак да. Ошондуктан чындап Кыргызды сактап калам десе, Сооронбай Жээнбеков кайт. Анын тегерегиндегилер болбосо ошо баарын кошулуп алып анан кетесиң түрмөгө. Аалам күчтөрү кийип алды ар адамдычы. Мен көрүп атам. Булар жатпайт. Акылдатат, сүйлөтөт, ар кимди чыгарат. Ошондуктан ушул конституция боюнча бир аз айткым келди эле, айттым. Анан Кыргызга башчы болуш үчүн Кыргызды жакшы тааныш керек. Кыргызчылыкты жакшы билиш керек. Ал кишинин мүмкүн жолу бир уйгурский ашкана ачып коюу керектир. Мүмкүн ошондо иши жүрүшөр. Ар адам өз ордун тапканда ошол иштен рахат алат. Иши жүрүшөт. Элчилик кылам мисалга мен ошондон рахат алам. Ошону менен мени аалам сактайт. Ошо менен духум көтөрүлөт. Ошол ишим жүрүшүп атат, айтканым айткан дегеним дегендей. Ошол сымал кел Кыргызды да бир кырсыктырып албайлы. Кыргыз түшкө карап иш кылган дейт. Түшүнө карап керек болсун.
жылдызга карап жолго чыккан дейт. Эшиктеги табияттын эмнегедир башкача болуп турганына деле бир төлгө салып кыла алат. Ошондуктан бул оор мезгил турат автобуста. Эволюция кылыш керек болот, эволюция. Элдин аң сезими, психологиясын өстүрүү бул татаал нерсе. Теленин баары иштеш керек, журналисттин баары иштеш керек. Эгер эволюция болуп кетпесе, адамдын анатомиясы күйүп кеткен атат. Ар кандай оору болуп, ал акыркы точкасы ал өлүм. Ага чейин ден соолугунан, ишинен, бала бакырасынан, малынан, бийлигинен, байлыгынан, ооматынан себепсиз чоң чыгымдарды дуушар кылат. Сөзүн кунсуз, өтүмсүз кылат болуп атат. Ошондуктан Садыр, сенин ойлоп атам, ушу камала турганыңды оңгу деп ойлойм да. Себеби сен чыккандан бери Кыргызстан өнүккөн жок. Тетирсинче тетир жолго түшүп алды. Өзүң сот болуп алды. Мына, сени актады дейт да. Сени бир сотто отурумуна барып атканыңды көргөн жокпуз, актагыдай. Акаев качканда Кууловду чыгарган түрмөдөнчү. Бакиев менен чогуу. Анан Куулов мынтип объявлять эткен, генерал да билимдүү киши. Мен кайра түрмөгө барам деген. Кеткен, түрмөгө отурган. Анан чыгарган баланча күндөн кийин. Андан сот процесстери жүргөн. Анан актаган. Анан ошондо мынтип Куулов сүйлөгөн. Мен куугубайм. Мени ошондо ким соттосо мен аркаңардан түшпөйм деп премьер-министр болуп атып, мисалгачы. А сенде андай процесс болгон жок. Мисалга, а сен чыгып алып, сотту дагы мындай менчиктештирип алдың, бир сөз менен айтканда. Батыр Аймовду камады дедиң. Мисалгачы, анан айт дедиң дедиң. Мен айттым, ал акча төгөткөн, бошотуп койгула деп. Сен сот болуп алдың, мындайча айтканда. Сот чечпей эле сен сот болуп алдың. Бусуп атасың сен Кыргыздагы системаны. Бул бир. Экинчи, сен баш мыйзамда жазылып турса, спикер, ИО президент болот, ушундай күндөрдө дегенсе, сен өзүңчө эле же спикер эмессиң, же а жерде болуп отурган депутат эмессиң, ИО президент болуп алдың. Бусуп атасың дагы Кыргыздын законун, элди. Үчүнчүдөн, мылтык аткылаттың, бийлик талаштың. Төртүнчүдөн, каалаган адамдарды бир мындай алып келдиң, орду жок эле адамдарды бийликке. Ошо сыяктуу өзүңө жакшы болобу деп ойлоп отурам. Сен осужденсуң да, отура турчу ошо жакта. Заявлениеңди алып элем президенттиктен. Кичине эл эмоциядан чыксын. Мен сен чыкканда эле ошо жардамчыларым жазган. Жаңы Кудай энергиясы бар Арыстан Алай Садыр Жапаровду соттоп койду. 2 айга жетпей, аябай авторитети түшөт. Көп адамдар тетир сөгүп көн ошо талапташтар. Мына бүгүнкү күндө көрүп атат. Сен ойлоп атасың, Алла Таала мени чыгарып туруп президентке буйруду депчи. Мүмкүн Алла Таала сенин оскорблять этейин деп чыгаргандыр. Оскорбление кылайын деп чыгаргандыр. Карачы эки жагыңды. Анан мен ойлондум, бул эмне болуп соттолушу мүмкүн? Мен ошондо жазган. Мен сүйлөп койсом жазат да жардамчылар. Эртедир кечтир түрмөгө барат Садыр деп жазган. Анан мен ойлондум, бул эмнеге мындай байланыш келди деп. Анан мен ойлондум, бул да бир жаман иштерди кылып коет экен. Кайрада бир башына бала үйүп алат экен, анан соттолот экен депчи. Анысы кандай? Мен сени куткаргым келип атат. Мен Сооронбайга да айткам. Мен куткарайын деп атам Сооронбай Жээнбековду. Жакындарым куткарайын деп атам, бийлигин өткөрүп берсин деп. Анысы кандай? Сени да куткарайын деп атам. Атамбаев жиндиленип, жанагы үйүнөн былтыр Захватка барганда, Эсенбунаты үйбесе күнөөсү деле болбойт эле.
Ал Батухаевди бирөө суранды. Мен аны айтмакмын, Атамбаевдин мага президент Чечня суранды. Мындайча айтканда. Анан эми бул жерде бир адам экен. Анан суранып атса, биз мамиле кылып атсак, мен жөнөтүп койдум, бир адам өлүп деле калат экен деп. Мисалга да түшүндүрүп элге бермекмин. Ал күнөөсү жуулат эле Атамбаевдин. Эми ошон үчүн күнөөлөп атпай качырдым. Мисалга. Эртеңки течерде баланы атып ийип, мындай душасында деле жакшы эмес. Атамбаевдин. Чындап эле ал күнөө оружие сактады, атты. Башына баланы үйдү. Кудай деле иш атканды адамды кечирип ийбейт да. Же кылмыш кылып коркутуп ийгенде эле кечирип ийбейт да. Садыр Алла деп жүрөсүң. Анысы кандай дагы мен эртең Атамбаевди ошол кой таштагы адам атып ийген үчүн кечире албайм. Правосудие деген бар да өзү. Ошол сыяктуу да сен бир кылмыш кылып ийип, дагы оорлошуп ийип, башыңа баланы үйүп алба. Келчи көз бир кеңешели. Сен эмес, дүйнөнү бул бир бийлеп турган Осмон империясынын султаны мага окшогон адамдарга барат. Киносун карачы, көрчү бекер жатканда. Түшүн айтат. Маселелешет. Кеңешин угат. Алардын астында сен кимсиң? Билимиң боюнча, мындай кудайлык касиетиң боюнча. Ошондуктан сабак ала жүр. Сен ден соолугуң жакшы эмес. Биринчи ден соолугуңа кара. Психологический атака болду. Психологияңа кара. Көп атака болду. Жоготуу жеңил эмес. Түрмөгө өзүң түшүп бербедиңби? Бийликти басып алам барып деп эле объявлять этип алып келатсаң, анан тосуп алып барып камап койду да Атамбаев. Мамлекетке тынчтык керек да, өрүңө эле басып алам десе боло береби? Менде болбойт экенсиң, бошот, бул чындык айтканым. Болбоду, көзүң жетти. Айтканым чындык да. Ким камалды сен? Сени ким камады? Москвада жүрдүң, эч ким эчтеке деген жок да. Атамбаев анда жаман адам болсо, аркаңан түшүп болбойт ошол жака, розыск берип. Бийликти басып алам дедиң да, бул жерде сторонниктериң айтты. Мен 5000 киши чыгарам, мен палян чыгарам, сен 500 киши араң. Дагы ошо пулу менен бардык ак жолго чейин, жолдоп болду. Биздин дагы патриот балдар аралашып жүрөт, патриот кыздар аралашып жүрөт, ошондой жамандык жакшылыктын баарында. Ошол сыяктуу бир балаңа биринчиден өзүңдүн башыңа бала алып келбе. Экинчиден жакындарыңдын башына бала алып келбе. Үчүнчүдөн кыргыз журтун аяп кой. Кимиң болсоң дагы. Өз кызыкчылыгыңарды унуткула, канаат. Садыр, унуткула өз кызыкчылыгыңарды. Мен мындай ойдомун. Мени бирөө 10 мүнөт күтпөсө экен деп ойлойм. Окуй кечирип калдым, кечирип коюңуз дейм. Встречам болобу, офиске келем деп калабы. Мен үчүн бирөө страдайт этпесе экен деп ойлойм. Анысы кандай, силердин азыркы поступогуңар менен адамзат страдайт этип калат. Жакыныңар страдайт этип калат. Кыргыз эли страдайт этип калат. Мезгил өтөт, могу чындык чыккан кезде силерди каргайт. Ошондуктан кетип баратсаң знак бар, мындай чоң жолдо. Стоп деп турат. Токточу. Эки жагыңды карачы. Бул менин агалык, улуулук, ааламдык кеңешим. Сүйлөбөйүн дейм, бирок ошого жеткирип коюп атасың. Майдаланбайт элем мисалгачы. Сага караганда Сооронбай Жээнбеков ага эле. Ошону эсиңен чыгарба. Аалам мыйзамын билген жок. Өткөрүп бер бийликти десем болгон жок. Внимание деп эле деп адамдар өлүп кетти. Ак үй талкаланды. Беззаконие башталды. Мына Сукем бүгүн күнөөлүү ушунун баарына. Ошол сыяктуу эртең да сен күнөөлүү болуп калышың мүмкүн. Кимиң болсоң күнөөлүү болуп калышың мүмкүн. Уят болуп каласың, жүзүңдү ачып коет бул аалам күчтөрү. Ошон үчүн
криминалыңды да токтот, баш мыйзамыңды да токтот. Эски мыйзамга эптеп көнүп келатканбыз. Ошо менен тура туралычы анан дагы оңдоорбуз. Жок, сага депутат өтө көп болуп кетсе, 120сы. Анда жарым зарплатын берип туруп 60 кыскарган сыяктуу болуп калсын. Зарплатын жарымга, чыгымын жарымга түшүрүп сал. Жүрөсүн 120сы не болуп тур эми? 10 баланы деле багып атпайбы ата, 5 баланы деле багып атпайбы. Ошол сыяктуу жок дегенде чыгымына сайып сал. Кичине мындай дүйнөгө чыгалы, уят болдук. Кичине тыйын сурайбызбы, инвестор чакырабызбы? А сен тетире баштадың такыр. Кыргыз элинде эмес, дүйнөнү дүңгүрөтүп турган Турцияда партийный система бар. Мына турат ошол. Ал дагы светтик өлкө, дүйнөнү дүңгүрөтүп турган. Америкада партийный система да бар. Ошондуктан урматтуу журтум, баягы Манас атамды сүрөттөгөндөй кел, үзүлгөндү улайлы, чачылганды жыйнайлы, тетирсинче үзү үйбөй, чачы үйбөй. Бул баарыбыздын кызыкчылыгыбыз. Аалам адамды чындык үчүн жараткан. Чындыкты сүйлө, чындык үчүн өлүп кет, жаның бийик дүйнөдөн орун алат. Чындык үчүн өлүп кетсе, жана ошонун кийин олорунда айтат го, мой сын стал шахидом, как я счастлив, дейт. Шахидтин атасымын деп атат. Анысы кандай? Ошо эл үчүн согушуп жүрүп өлдү деп атат. Сыймыктан, биздин тил менен айтканда арбай болду, бийик дүйнөгө чыкты дейт. А жалган менен жүрсөң сени ит кылып, бит кылып, адал бак кылып жаратып коет өлгөндө. Ошондуктан чындык үчүн туруп, чындык үчүн өлүп, чындык үчүн дегиле. Болбосо бул жерге келип периште чындыкты сүйлөп бербейт. Кудай келип чындыкты сүйлөп бербейт. Ошо ар адамды сүйлө деп жараткан, талаш деп жараткан, кур деп жараткан. Сынды туура кабыл алгыла. Ошондо ички жан дүйнөңөр сырдалат, ички жан дүйнөңөр өсөт. Ички жан дүйнөң өссө, анан жолуңду табасың. Кимде ким болсо дагы. Мени жойбойчу сен эмес, кимиң болсоң дагы. Мен ааламдан бөлүп келген адаммын. Мен те бала кезден жойбуем, атыбем, бизнесте жүрдүк дойдул дейди. Камабем деген таможняга билесиз. Кийин көрбөй калдым ошо службада. Мисалга да, ошондуктан аты үчү криминал силер эмессиңер. Асмандагы чыныгы криминалдар бар. Алар чыныгы адамды колдойт дагы, Атамбаев окшош каралагандарды, жолдон чыккандарды соттоп коет, жанын алып коет. Ошондуктан жаңгыл атобоңорго. Ошо бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дегендей 40 күн падыша болуп турду. Болгон бийликти колуна алып Садыр. Бирок 40 күндө эчтеке өзгөрбөгөнү, ошо Садыр сенин периштен качып кеткенде, эчагы энергияң качып кеткенде, энергияң жок да, ордуң жок да, ошон үчүн окшобой атат. Анан ушуга улай дагы айтсам, айтып кетишим керек. Кече бир журналист чалыптыр. Улуу рахат жөнүндө бир сабак өткүзөбүз. Анан ошол Фейсбукта да бир нерселерде тарап, анан ар кандай талкуу болуп атат, кандай дейсиз деп. Мен өзүм мындай көргүм да келбейт. Анан мындай сыртынан окусам, ал ошо биздин ордого келип энергия алгандар, сабакка келгендер жөнүндө ошо ар ким тартып отурат, биз эми аны тартпа дейбейбиз да. Себеби ошол өздөрүнүн группасы бар, ошого жөнөтөт имиш. Өздөрү кайталап угуп, бир сөзгө түшүнөт. Ошо бирөө ошо илимдештерден тартып, анан ошо өздөрүнүн группасына талкууга чыгарса керек, баягы окутуп. Кыргызда мындай сөз бар. Ошол салт, бизде менталитет бар. Боз үйгө киргенде, ошол боз үйдө мындай төбөдөн күн түшүп турса, тәзим этип кирет деп, оң буту менен кирет деп, ошо үй менин түнөгүм деп, ошо ийилип кирет деп. Анан үй тигилгенде өзү боз үйбү, могу үйбү, ата-бабанын арбай келип айрылайт да. Бул чындык.
кыргыз элинде, казак элинде ата жолу деген коомдор бар. Ошол ишенимде ошол ата жолу менен жашагандар да бар. Баягы аталардын бата чыгарган, багыт бергени менен жашаган эжекей агайлар да бар. Ошо мазарга барганда, күмбөзгө барганда же үйүнө келип ошо аккуулар бата чыгарганда дагы ордач дейт да. Ооруп баргандар болот, иши жүрбөгөндөр болот. Анан ошо жолго барган кезде жол ачылат. Рухтар, арбактар кеңеш берет. Ошондо арбактар талап коет, арбайлар, аалам талап коет. Ордач деп. Ошол сыяктуу анан ордач аталар, бир комнатаны ордачат. 2 комнат үйдө жашаса, 5 комнат болсо 1 комнатын ачат, кененирээк жакшына жасап коет, ошол жерге шам жагат, ошол жерге китеп коет, ошол жерде намаз окуйт, намаз окуганы, ошол жерге келип курбандык кылып, ошол жерде дасторкон тартып, мейман тосот. Анысы кандай? Анан ошондо айтылат, үйүңө паланча атанын руху отурду деп. Анан эшиктен киргенде тәзим этип кирет, тәзим этип чыгат. Кыргызчылыктын өзүндө бар. Улаганыдан учурашпа, улагадан кулачтаба, үйгө аркаң менен кирбе, үйгө киргенде үшкүрүнбө деп. Эмнеге дегенде, үй өзү бир түнөк. Сенин жашооң канча бир убактың ошол жерде өтүп атат. Үйдүн төр жагына, жарымынан өйдө жагында ата тектин арбай отурат деп айтылат. Бул ишеним, бул чындык. Бул баягы көз менен мындай караган адам түшүнбөйт, баягы көөдөнү сокурлар. Көөдөнү ачык көкүрөк көзү көргөн адам муну сезет керек болсо. Анан ошолор бала үй бүлөдөн бала жаман чыгып калса, ошо келин келгенде же ошо турмушта үйдүлдүй болсо, ошо келинден такай күтөт дейт. Ушул балабызды оңдоп кетер бекен деп. Ошон үчүн келин келгенде да ошо жүгүнгөнү, тәзим эткени, моюн сунганы ошондон калган. Ал видеодо, ошо мен сүйлөп аткан видеодо ошо бир кыз тәзим этип кирип чыгып атат. Ордого, ата теги арбакка, ыйык жерге дегендей. Моюн сунуп коюп атат. Мисалга, кайнана кайнатага деле моюн сунуп кой дейт го мындай. Моюн сунуп кой дейт. Тәзим этип кой. Улуулугуна ааламдан буйрулду да, эне да, ата да. Улуулугуна тәзим этип кой дейт. Мен дагы энеме сыйынам, атама сыйынам. Анткени канча түйчүктү тарткан, мени чоңойткон, окуткан эжейлериме сыйынам. Элге кызмат кылган адамдарга сыйынам. Ата тег арбайга да сыйынам. Анткени ошолор эгер түзбөсө ошол мамлекетте, ошолор бир эволюция убагында кызмат кылбаса, мен кайда түшүп калат элем. Ошолордун эмгегине карап, мээнетине карап, ошо күчүнө, кубатына, акыл сезимине карап мен тәзим этем, моюн сунам, сыйынам, сыйлайм. Кызыма да сыйынам, бул энеден. Мен тилдебейм кыздарымды тилдебейм. Мисалга, кыздын 40 жашы улук дегендей. Ошондуктан анан Арсылайга сыйынып атыптыр. Менин колумда же маңдайым отуруп алып, Алла деп Абчүкүр Нарматовча ыйлап суранып аткан жок да, аны ошону айтсаңар болот, сыйынып атат деп. Майдаланып кеттиңер өтө. Дайыны жок, болду түшүп кеттиңер. Ошол теңирчилер деп бир сөз чыгарып алдыңар, отко сыйынат, анан сууга сыйынат, анан ташка сыйынат деп. Мен сууга сыйынам. Эгер суу болбосо жашоо болмок эмес. Мен табиятка сыйынам. Болбосо жерде жашоо болмок эмес. Мен табиятсыз жашоом жок. Отто рух жан бар дейт. Отто жанагы эмнеге орустар свеча жагып коет? Мисалга, жан рух бар дейт. Отто ысыктык бар, өзү эле бир жан рух мындай бир. Ташка сыйынат дейт. Ташка өзү чагылган чарт дегенде магия түшүп калат экен. Асмандан ошо илим түшүп калат экен. Ошондуктан кыргыз баардын тилин билгендиктен тәзим эткен тирүү табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети дейт. Карачы, керемети.
Жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы дейт. Эми жараткандын өзүнө сыйына албасак жок дегенде, жараткан жан дүйнөсүнө сыйына алат. Ошо улууларга сыйына алат. Эч балекет жок ал жерде. Тазим этип кирип тазим эт. Ал улуулугу, ошол кыз баланын билимдүүлүгү. Эгер билимиң болбосо сен эч кимге сыйынбай деле кой. Тазим этпей деле кой, өзүң деле кыйын сезе бер. Жанагы жаткан ал 1 саат сабак өтөбүз. Bir жумада 3 күн, 2-чи, 4-чү, 6-чы күн. 3 саат. Ошо 1 саат сабак өткөндө уйку басат, анткени тазаланат. Улуу сөз айтылганда, илим айтылганда адам тазаланат, ичиндеги эски нерсеси кетет, эстейт, чүчкүрөт, кекирет. Керек болсо кээ бирөө туруп, ар кандай бир нерсеге түшүп кетет. Аны ошол мындай эстеп, уйкусу келип баштаган кезде улуу рахат деген бар. Денени бошотуп жатуу бул ааламдан берилген. Отурумдук рахат, могу ичкиликпи, аракпы, сигаретпи, же байлыкка умтулуубу, же күнүмдүк жашоого умтулуу, бул отурумдук рахат делеткен ааламда. Отурумдук рахат денени карайтат, оолантат. Астанаң арам иштап келип жайгаштырат. Отурумдук рахат. Андан ары ажал отуна түртө салат дейт. Ага параллель эмне бар? Ал кара болсо, денени карартса, оолантса дегенде улуу рахат бар дейт. Улуу рахат менен улуу иштерди кылып рахаттануу, улуулукту сүйлөп рахаттануу. Анан ошол кысылуудан бир күн уруш болсо, дене кысылат да. Анан ошондо периште качат экен, энергия качат экен, анан ошо денени бошоткондо кайра келет. Айыгат ошол адамдар. Ошо денесин бошоткондо психологиялык ооруп калган адамдар айыгат. Ар кандай рак болуп кеткен адамдар айыгат ошо денесин бошоткондо, кан чуркайт, жан чуркайт. Анан денесин эми тикесинен тургузуп бошотпойт экенбиз да, отургузуп бошотпойт экенбиз. Ар сабактын өзүнүн методикасы бар да. Мисалы гимнастикада деле бар, же болбосо медитацияга отур дегендей, ансыгандай ошо денеңди бошотуп, жатчыгана колуңду бошот, мээңди бошот, денеңди бошот деген кезде ошо бошоп, анан ошол кезде улуу күчтөр түшүп, баягы наркоз бергенде деле дене тартылбайт да. Ошол сыяктуу эле түзүлгөн условия жерде. Жер төшөктөр бар, жөлөнүп отурганга, жана корокко барсаң деле мындай жаздыкча бар го. Мындай чыканакта отурганга, аркаңа жөлөнүп отурганга ошого окшогон жаздыктар бар, жеңил одеялдар бар. Анын эч деле бир криминал нерсеси жок. Ошондуктан улуу рахат денени нурдантат. Улуу рахат унчукпастыкка өткөрөт. Улуу рахатта энергия төбөгө топтолот дейт. Жанагы энергия төбөгө топтолгондо адам күнбаш болот делет. Анан улуу рахатта керек болсо адам нурданат, жашарат. Ошол эле сабак болчу. Анан бир шампан туруптур, анан ичкилик, аны бир эжеке урматы менен алып келиптир. Анан эми ал ичилбесе, жаңы жыл болбогондон кийин ал келген оокат жөн эле турган. Анан Арсылайга ушундай сыйынат экен, анан дагы эмне, анан рахаты. Рахаттын сен эмнесин билесиң? Мен арак ичип рахаттанбайм, мен сигарет чегип рахаттанбайм. Мен майдаланып көрүнгөндү сатып рахаттанбайм. Менин рахатым улуу ишти кылып, денемди бошалып жүрүү, оштондукка чыгуу, улуулук сыпатка калыптануу, жаратуучулукту иштетүү, ошонун баары улуу рахат деп айтылат. Анан рахат десе эле бир беляны элестетип алып. Ал адамдардан, ошол кеп кылган адамдар, талкуу кылып аткан, жаман сөз жазып аткан адамдар, ошол келип, ошол улуулукка калыптанып аткан адамдардан силердин жаныңардагы, таныңардагы артык эмес. Адамгерчилигиңер да артык эмес. Аны касиеттүү адамдар дейт. Жөн адам келбейт, ооруп, кырсыгып, теп аткенден группасы менен келет, маршрутка болуп келет. Биздин милдет ошол окутуп коюу, өзүнө түшүндүрүп коюу, эскичиликтен чыгаруу. Анан эмне кыласың? Отургула, ал партага отуруп алсың мисалы. Денесин бошотуп отуруш керек. Кээ бирөө келип эле кулайт.
боюнда бары келет, уйку басат, ооруп жүргөнү келет, кулайт, үстүн жаппай эмне кылалы? Башына жаздык бербей эмне кылалы? Ошондуктан алардан силердин жаныңар артык эмес. Силер дагы бир күн ушинтип келериңерди дагы унутпагыла. Бул кийин сабак методикада да ошону түшүнөсүңөр. Ошондуктан жөн эле бирде мени чаптай койгондон нараак болгула. Мен бирөөнүн аркасына кирип кеткен жокмун. Мен мамлекетти чачып ийген жокмун. Мен конституцияны алмашам деген жокмун. Мен кыргызды бирөөгө басып берип аткан жокмун. Депутаттарга же саясатчыларга окшоп, же мен жок вирусту бар деген жокмун, мисалга. Же мен 2 миң сом берип мага шайлап кой деген жокмун. Менин сыпатым менен дүйнөдө бир адамга мага салыштырма сыпат дагы, улуулук дагы, касиет дагы, энергия дагы тең келбейт. Ошондуктан пендечиликтен чыгып, мендей периштелик, кудайлык сыпатка, жаратуучулук сыпатка калыптанып алалы.